кадр маселеси. Бүгүнкү күндө кадрды издеп жүрүшөт. Бирок кадрлар турат. Көп кадрлар сортто турат. Мына ошол кадрга сиз деле карап кеткен адам эмессиз. Сиз деле өлкөнүн кадрысыз. Эмне десе, жаштардан коюш керек, жада башканы ошол жаңы адам издеген аракет кылат. Бирок ошол тажрыйбаланган кадрлар да бар. Негизи кадр маселеси кандай? Биздин ата-бабаларыбыздан калган керемет сөз бар да. Бирөөнүн ат көтөргүс бар дейт. Бирөөнүн ат көтөргүс сөзү бар дейт. Түшүндүңүз да? Бирөөнүн ат көтөргүс байлыгы бар, бирөөнүн ат көтөргүс кээби бар. Эми ошону таразыга салгыла бүгүн сиз айтып аткан кадр дегенде. Бүгүн ат көтөргүс бөзү барлар өйдөлүп атат да. Сөзү барлар көтөрүлүп аткан жок да. Тилекке каршы ушундай. Экинчиден, ошол коомго дагы бүгүнкү күндө бөзү бар киши сүймөнчүктүү көрүнүп атат. Сөзү бар киши эмес. Мына Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиевтер кезинде көкөлөп элдин үстүндө жүрүштү. Неге? Ошолордун төө көтөргүс сөздөрү бар эле. А сөзгө эл муктаж эле. Бүгүнкү коом бөзгө муктаж. Улак чаптырып бер, оюн ойнотуп бер, дискотека кылып бер, тамак бер. Макулсузбу? Кадр кайдан чыгат? Жаштарга жол бошотуш керек деген сөздү көп угам. Келгиле мында ойлонуп көрөлү. 60-ка чыккан киши уна айдап жүрөт. Ошонтип оокат кылып атат. Анын бир 17-18 жашар баласы бар. Неге баласына бошотуп бербейт? Берсе болот го машинасын, ме балам, эми сен тап тамак оокат. Ишенбейт. Айдай албайт. Бүгүнкү күндө 80-ге чыгып калган кыргыз эл баатыры Миталип Мамытовичтин жасаган операциясын 40 жаштагы профессорың жасай алабы? Кеп жашта эмес, кеп башта. Бүгүнкү күндө 80-ге чыгып калган Эрнест Акрамовдун жасаган операциясын бүгүнкү күндө 30 жаштагы илимиңдин доктору жасай алабы? Эмне үчүн өнүккөн өлкө деген Малайзияда кайрадан 92 жаштагы аксакалды алып келип койду мамлекет жетекчилигине. Эмне үчүн дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан Кытайда эч качан 60-тан жаш кишини койбойт. Неге? Тажрыйба. Бизде курулай кыйкырык болуп кетти азыр. Жаштарга орун бошоткула. Жаштарга кезек бергиле. Ал жашың эмне кыла алат? Айтчы мага. Бүгүн 70-ке чыккан аксакал кетмен менен чаап, ошол жерден оокат кылып, багбанчылык кылып, оокат кылып атат. 70-теги аксакал. Агрардык академияны бүтүргөн, кызыл диплом менен бүтүргөн балага карматып койчу ошол кетменди. Биле ошол академияны бүтүргөн киши. Кандай дейсиз? Биз логикасын карап көрбөйлүбү? Бул жаш деген эбегейсиз чоң тажрыйба. Жаштар илимдүү. Маселе жок. Бирок билимсиз. Илим бар жерде өнүгүү болбойт. Билим болуш керек ага. Көп адамдар көп нерсени билет, бирок кантип деген сөзгө жооп таппайт. Кантип жасайт? Эмне үчүн ошолор чыкпай атат? Кандай дейсиз? Американын конгрессинен кабарыңыз барбы? Карап көрбөйсүзбү? Дүйнөдөгү, ааламдагы биринчи мамлекет деген Америка конгрессинде канча жаштагы аксакалдар отурат? Англиянын парламентинен кабарыңыз барбы? Карап көргүлө. Орточо жашы канча? Кытайдын улуу жыйынын карап көргүлө. Карап көрбөйсүңөр, мындай салыштырып көрбөйсүңөр.
өнүккөн өлкөлөрдү карап көргүлө да, булардын билим берүү системасы кандай, бийлик мыйзам чыгаруу органы кандай, кимдер отурат, аткаруу бийлиги кандай, кимдер отурат. Эмне үчүн Россия соңку 15-20 жылдын ичинде каттуу кадам таштап чыгып кетти? Эмне үчүн? Себеп эскилердин баарын алып келди. Ошон үчүн алар министр болуп 20 жыл, 17 жыл, 18 жыл отурушат. Бирок 150 миллион калкы бар Россияда мен ушул куру кыйкырыкты укпайм да. Жаштарга орун бошотула дегендичи. Жаштарга орун бошотула деп бизде ушундай бир сөздөр чыга берет. А макул кел десең, кантип? Маселен, мен 29 жашында келдим парламентке, мага бирөө ордун бошотуп берди. Кел, күрөш, далилде, сен ушул аксакалдан мыктымын деп чык. Көрсөт, кел, жол ачык. Жандай эмеспи? Андай десең айтат, ал жерге барыш үчүн акча керек экен деп. Эмне үчүн акча керек? Элди сатып алыш үчүн дейт. А элди сатып алган киши келип мамлекетти кыйратабы? Кандай дейсиз? Элди ишендириш керек экен деген сөз жок. Шайлоочуну сатып алыш керек дейт. Шайлоого барыш үчүн акча керек дейт. Мына ошондой ой, аң, сезим пайда болуп калган муун кандай муун болот? Кандай дейсиз?